Түз абада Лондон, BBC, саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Алмаз Чороев. Хиросиманын курмандыктарын эскерүү, алгачкы өзөктүк куралдан курман болгон 140 000 адамды эскерүү аземине АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри катышты. Жагымдуу жаңылык, ондогон жылдардан бери биринчи жолу дүйнөдө жолборстордун саны көбөйдү. Технологиялык ачылыш, окумуштуулар өзүн өзү оңдогон желимди ойлоп табышты. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Хиросиманын курмандыктарын эскерүү иш-чарасына катышып, бул окуя өзөктүк куралды жок кылып, согушка эч убакытта жол бербеш керектигин көрсөтөт деп билдирди. Джон Керри экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Хиросиманын курмандыктарын эскерүү үчүн Жапонияга келген, АКШнын жогорку даражадагы биринчи расмий болуп калды. Алгачкы өзөктүк чабуулда 140 000 адам курман болгон. АКШнын кызматтагы мамлекеттик катчысы 71 жылдан кийин биринчи жолу Хиросимага келди. Джон Керри жапониялык жана чоң жетикке кирген кесиптештери менен бирге 140 000 курмандыкка арнап гүл чамбар койду. Мынча адамдын өлүмүнө америкалык учактын атомдук бомбаны таштаганы себеп болгон. Керри мырзага көргөндөрү таасир калтыргандай. Бул нес кылуучу өтө жагымсыз көрүнүш. Адамга таандык баардык сезимдериңе терс таасир этет. Бул көрүнүштү жеке өзүм эч качан унутпайм. Кейко Агора 8 жаш кезинде атом бомбасы ташталганына күбө болгон. Ал Керринин визитин кубаттаганы менен сөздөр жетишсиздигин айтат. Ал мындан ары аракет кылабыз деди. Эмне үчүн алар өзөктүк куралды жок кылууга убада бербейт? Эмнеге антип айтышпайт? Кейко президент Обама да Керринин жолун жолдоп, бул визит аркылуу 2009 жылы убада кылган өзөктүк куралдан баш тартуу идеясын алга сүрөсө дейт. Обама ушундай билдирүү менен чыккан, бирок эч нерсе жасалган жок. Бул Обама үчүн дүйнөгө чоң иш кылганын көрсөтүүгө жакшы мүмкүнчүлүк. Бул курулай үмүт болушу мүмкүн. 71 жыл мурдагы алгачкы өзөктүк чабуулда бул шаар талкалангандан кийин деле дүйнөдө 15 000 өзөктүк ракета бар. Алардын 90%-на Орусия менен Америкаээлик кылат. Ондогон жылдардан кийин биринчи жолу дүйнөдө жолборстордун саны көбөйдү, дейт Жапайы жаратылышты коргоонун дүйнөлүк кору. Уюмдун айтымында буга бир нече өлкө жаратылышты коргоого багытталган иш аракети себеп болгон. Бирок уюм алдыда деле иш көп экенин белгиледи. 1960 жылдары бул мергенчилер жолборсторду чоң коркунуч деп эсептешчү. Эми дүйнө коомчулугу бул жаныбарды кастарлап отурат. Ошентсе да, бир кылымдык жоготуудан кийин жылыш пайда болду. Бир кылым мурун жапайы жаратылышта 100 000 жолборс бар деп жоромолдонгон. 2010 жылы алардын саны 3200-гө чейин түшүп кеткен. Бирок соңку ийликтөө бул жаныбарлардын саны өсүп 3900-гө жеткенин көрсөтүүдө. Жолборстор мышыктар түрүнө кирет. Ылайыктуу жер, жетиштүү азык-түлүк болсо жана биз аларды браконьерлерден коргой алсак, жолборстор жакшы көбөйүшөт. Мындай шартта алардын саны өсөт. Муну Орусия, Индия, Непал жана Бутан сыяктуу өлкөлөрдө жүргүзүлгөн каттоодон билсе болот. Жолборстордун басымдуу бөлүгү Индияны байырлайт. Токойлорду жакшыраак тейлөө жана айылдарды көчүрүү сыяктуу чаралардын натыйжасында бул жаныбарлар соңку 13 жылда көбөйдү. Бирок активисттер Индия айлана чөйрөнү көзөмөлдөөнү токтотсо, браконьерлер жолборсторго коркунуч келтирерин айтышат. Жолборстун дене мүчөсү салттуу медицинага керектүү деген жүйө менен миллиарддаган долларлык рынокто сатылып келет. Соңку тарыхта биринчи жолу жолборстордун саны өсүп жатканы анык, бирок аларды тооруган коркунуч жоюла элек. Түз абада BBC эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги. Йеменде ок чыгаруу келишими күчүнө киргени менен салгылашуулар катталды. Жаңы келишим 1 жылга созулган согушту токтотмокчу. Тараптар келишимди урматтайбыз деп убада бергени менен Таиз, Мариб жана башкалар санада бири-бирине ок чыгарган учурлар катталган. Эмдиги аптада Кувейтте тараптар тынчтык сүйлөшүүлөрүн өткөрмөкчү.
Түштүк Корея Түндүк Кореянын жогорку даражадагы аскердик расмийи Сеул тарапка өткөнү маалымдады. Түштүк Кореянын коргоо министрлигинин айтымында айтылган адам полковник даражасындагы офицер жана Сеул тарапка былтыр өтүп кеткен. Ал буга чейин Түндүк Кореянын Сеулдагы тыңчысы болчу. Индиянын полициясы Керала аймагындагы храмдагы жарылуу жана өрткө байланышы бар деп шектелген 5 адамды камакка алды. Кырсыктан 100дөн ашуун адам курман болуп, 400гө чукул тургун жабыркаган. Полиция храмды көзөмөлдөгөн адамдарды издөөгө алды. АКШнын лидери Барак Обама Ливияда Каддафи бийликтен түшкөндөн кийинки кырдаалга даярдык болбой калганын президенттик ишиндеги эң чоң ката деп мүнөздөдү. Бирок Fox News каналына берген маегинде президент Каддафини бийликтен түшүрүү туура кадам болгонун маалымдады. Малайзияда бир курулуш аймагында узундугу 8 метрге жеткен питон табылды. Ал адам кармаган эң узун жылан деп мүнөздөлүүдө. Питон Пинанг аралында кулап түшкөн дарактын алдында табылган. Буга чейин кармалган эң узун жылан 7,5 метрди түзүп, Гиннес китебине кирген. Малайзиядагы соңку питондун узундугун рекордду каттаган адамдар расмий түрдө ченей элек. Жыланды жапайы жаратылыш департаментине өткөрүп берүүнү караштырышууда. Бирок ал тукумдагандан кийин өлүп калган экен. Уюлдук телефон же унааңыз өзүнөн өзү оңдолуп калганын элестете аласызбы? Британиянын окумуштуулары желимдин жаңы түрүн ойлоп чыгышып, ал өзүн өзү даарылайт деп билдирүүдө. Изилдөөчүлөр бинт сыяктуу медицинада колдонгон буюмдар айтылган желимден жасалышы мүмкүн деп маалымдашууда. Кайчы менен кессек, бул желим экиге бөлүнөт. Бир нече мүнөттөн кийин кайра биригип кете алат. Англиядагы Ридинг университети өзүн калыбына келтире алган желимди сыноодон өткөрүүдө. Биз иштеп чыккан желим бири-бирине жабышкан велкро сыяктуу. Велкрону эки жакка ажыраткан сыяктуу желимди да экиге бөлсө болот. Бирок алар кайра бириге алат. Бул өзүн өзү калыбына келтирүүдөгү негизги механизм. Азыр окумуштуулар адамдын дене табы менен жабышып кете алган желимдерди жасап жатат. Эгер аны лейкопластыр катары колдоно турган болсок, пластырга зыян келсе, ал дененин табы менен өзүн калыбына келтире алат. Бул процесс адамга эч залакасын тийгизбейт. Эгер кийинки сыноолор ийгиликтүү аяктаса, экрандагы чийиндери өзүнөн өзү жоголуп кеткен телефондор сыяктуу жаңы бизнес мүмкүнчүлүктөрүнө жол ачылмакчы. Эми спорт. Англиянын премьер лигасында Ливерпуль 4-1 эсебинде Стокту утуп алды. Ал эми экинчи орунда турган Тоттенхэм Манчестер Юнайтедти 3-0 эсебинде утуп, лига лидерин кууп жетебиз деп турат. Ал тапта биринчи орунда турган Лестер Сандерландты 2-0 эсебинде утуп алды. Эми Лестер 3 упай топтосо, лиганын чемпиону болуп аталат. Футболду улантабыз. Кытай 2050-жылга чейин дүйнөнүн футбол чордонуна айланмак болду. Жаңы долбоорго ылайык 30 жылдын ичинде 60 000 стадион курулуп, 5 миллион өспүрүм футболго тартылат. Президент Си Цзиньпин буга чейин Кытай дүйнөлүк чемпионатка жолдомо алып, мелдеш тутуп, жана дүйнөлүк чемпионатты өлкөдө өткөрүш керек деп белгилеген. Гольф. Джордан Спиет Мастерс мелдешинде Дани Виллетке утулуп калды. Ал акыркы айлампада начар ойноп, Дани Виллет алдыга кеткен. Спиет жаңы чемпионду куттуктап, бирок акыркы айлампада утулуп калганы оор болгонун белгиледи. Жаңылыктардын соңунда дүйнөдөгү эң чоң суу чачышкан оюн тууралуу. Таиландда жаңы жылды суу чачышып белгилейт экен. Учурда Согран суу фестивали башталды. Жергиликтүүлөр суу адамды тазалап, күнөөсүн жууп кетет деп ишенет. Ай Утха аймагында жергиликтүү тургундар менен пилдер суу чачышып ойношту. Биздин жаңылыктарды интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан мурдагы өкмөт башчы Темир Сариевдин кызматтан кетиши тууралуу анализибизди окусаңыз болот. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Саламатта калыңыздар.